Hoş geldiniz vatandaş. Hoş gelиңиздер мекендештер. Assalomu alaykum. Efirde tez-tezden bölüşüp jibерели. Paylaşalım vatandaşlar tizden tiz. Ben baştan beri aslında bizin ya kıyınçılık çekip gören 100 minglerce vatandaş. Кыйынчылык көргөн 100 миңдеген мекендеш бар. Мен алар да ачык сүйлөй баштайт го деп үмүттөнгөм. Бирок коркунучту жеңген оңой эмес экен. Esasen eğindeşlerim için sebebi Айрыкча менин тилектештерим үчүн. Карагылачы, биз алыста жүрөбүз. Биздин эң кымбат, эң жакындарыбыз мекенибизде. Биз аларга тапкан ташканыбызды жиберип, бирок өзүбүздү унутуп калганбыз. Бизде сөз эркиндиги жок. Бизде сөз эркиндигин талап кылат. Адам укугун коргойт деген айып менен кысым калышат. Башкалар да ойгонбосун деп коркушат. Мекендештер, биз талап кылбасак эч нерсе өзгөрбөйт. Азыр эмне болуп жатканы билесиңер. Daha kança Türkmen bötön jerde gömülöt. Neçemiz ölmeli. Yani neçe Türkmen daşa yurtta gömmeli. Dokuz yılım gara hizmetle geçti. Önkü dövrüne 9 жыл үй кызматында иштедим. Аптада 1 gün гана эс алчумун. hep de bir gün izne çıkıyorduk. Abi alır mısın? Metro. Teşekkür ederim. Sekelrak aile köprak deyip. Көп акча табуу үчүн 3-4 кабат үйлөрдө иштечүбүз. Балдарды карап, тамак аш жасап, үй жайды тазалайсың. Бир үйгө бала бакканга киши керек деген жарнама чыгат. Анан 7-8 түркмөн кыз келиндин ичинен бирөөнү тандап алат. Кишини помидор же алма эргегенде эле тандашат. Мен муну бирөөнү айыпташ үчүн айтып жатканым жок. Биздин мындай кырдаалга кабылганыбыз түркмөн өкмөтүнүн айыбы. Алар үчүн адам эч нерсеге арзыбайт. Ayıbı. Şunyalı değeri yok da adamların. Hepten devamında bir gün выходной берия. Эс алууга 1 күн берилет. Анын жарым күнү жолго кетет. 2 сааттай Батирге барып тамак ичип эле кайра ишке жөнөш керек. Балдарың болсо алыста. Yani ama bırak işe kaydı vermeliler. Şunyalı. Çağımızdan uzakta. Türkiye'de ne düşündürüyorsunuz size? Түркияда иштегендер каражанын кар чуруп иштегенден да, моралдык жактан да чарчайт. Өз балдарыбызды калтырып коюп келип, биякта бирөөнүн баласын багабыз. Буларды карасаңыз, баары чогуу бир үй бүлө. Bir küçücük komutan bir resmi. Кенедей бөлмө берет. Туалети да, душу да ичинде. Ансыз келгенсип иттери да ошол жерде. Чүткөрдөй бөлмөдө терезе да, телевизор да жок. Балдарың, үй бүлөң тээ алыста. Анан ошол жерде 5, 6, 10 жылдап жүрөсүң. Sen şu yerde 5 yıl, 6 yıl, 10 yıl geçirmeli. Ve bu neçe yıl yine devam ediyor. Дагы канча ушинтип жүрөсүң белгисиз. Бул кишинин психикасына, ден соолугуна таасир этет. Мындай турмуш качан бүтөт, учугу көрүнбөйт. Öz maşkalasından biri yağla. Сени үй бүлө мүчөсүндөй кабыл алып сүйлөшкөндөр да бар. Бирок ителеп иштетип, акчасын төлөбөй кууп жибергендер да чыгат. Кээ бирлер 3-4 айлап иштетип, маянасын бербей айдап ийет. Документи жоктор полицияга да бара албайт. Ушундай кыйын кырдаалда туткунга түшүп калган мекендештер бар. Мунун баарын көрүп туруп бир күнү энеме видеого тартып, баарын айтам. Мунун баарына чыдабай калдым. Балким жардамым тиер дедим. Бирок энем аларга аралашпай жөнөтүрчү деди. Ал такай мени тыйып турчу. Bir günü telefonda aldım da video tartıp anı soç tarmaqtarda bölüşüp saldım. Ben hemşe uspakoyt ediyade. Son bir gün aldım. Telefonun karşısına geçtim. Videonu çektim, paylaştım. Ortapaman deyince ömründen ömrü giderdi, sağlığın giderdi. Pardon, $2,500 tapaman deyince. $2,500
2,5 dolar verip, 3,5 dolar verip Türkmenistan'dan çıkarıp buraya. Ben hep bir kere de ben buraya da 1.000 dolar. 2020 yılın 19 iyulunda biz çatda özara 2020 жылы 19 июлда түркмөндөр түзгөн чатта баарыбыз консулдукка барып паспорт талап кылалы деп сүйлөштүк. Анда президент Бердимухамедов пандемия жок деп, ковид, бет кап деген сөздөргө тыюу салган эле. Ошон үчүн нааразылык акцияга чыгууну чечтик. Колумда 5 чоң плакат бар эле. Андагы талаптар карантинде калган мекендештерге жардам бергиле, алактагыларды бошоткула. Дагы биринде бул талаптар түрк бийлигине эмес, түркмөн бийлигине деген жазуу эле. Бирок консулдуктун имаратына жетпей калдык. Жолдо баратканда эле машина келип токтоп, бизди полиция бөлүмүнө салып кетти. Полициянын алдында ондогон киши чогулду. Бизди 4-5 саат кармашты. Yetmedik. Konsolosluğa yetmekle yanımda aktivist. Документтерибизди текшерип, 5 kişini өзүнчө бөлүп кетишти. Ve şu yerden hemmemiz maşina bindirip politsiya merkezine alıp gitti. Onlarca adam politsiya merkezine topladılar. 4-5 saat sakladılar. Полиция кызматкери чакырган 5 kişinin арасында менин атым да чыкты. Бизди өзүнчө бир бөлмөгө киргизип ошол жакта кармашты. Эртеси күнү депортация борборуна алып барышты. Коркуп, ыйладым. Непадам Түркмөнстанга жиберсе эмне болоорун өзүңөр билесиңер. Аларды тирүү көрсөткүлө деген долбоор канча киши дайынса экенин жарыялап эле жүрбөйбү? Ошонун баары көз алдыма келе түштү. Zatlar göz önünden geçip gidiyor. Tamam beklesin abi otursun orada. Türkmenler var mı? He? Türkmenler var mı içeride? Yolu bitir arka bahçeye. Arka bahçede. Delil neyle? 9 yıl menin. Мени Түркияда 9 жыл документи жок мыйзамсыз жашагансың деп айыпташты. Бул жакта эски паспортум менен жүргөм. Мени ошол себептен кармалды деп көрсөтүшпөптүр. Бирок депортация борборуна барганымда 15-17 жыл мыйзамсыз жүргөндөрдү кезиктирдим. Аларды 15-20 күн кармап Түркмөнстанга учак жоктугунан кое беришиптир. Мен болсо 3 ай отурдum. Verdiler yanım Türkiye'nin içine. Ben 3 ay kaldım o yerde. Bir 30-40 sani Türkmen ayal toplanıyor şu yerde. Депортация борборунда 30-40 түркмөн аялды мекениңерге барганга жол жабык, азырынча айына келип, каттоодон өтүп турасыңар деп кое беришти. Бирок мен анчкен жок. Жалгыз калдым. Анан полициядан эмнеге 17 жыл мыйзамсыз жүргөндөрдү кое бересиңер да 9 жыл визасыз жүргөн мени кармап калдыңар десем, сага жогорудан буйрук келиши керек деп жооп берди. Sana yukarıdan can gelmeli. Konsolosluğun işgalleri arıza yazıp. Стамбулдагы консулдуктун кызматкерлери биздин үстүбүздөн арыз жазыптыр. Айрыкча тиги 3 плакат алардын кыжырына тийиптир. Нааразылык акциясына катышкан ондогон кишинин көбүндө ар кандай плакаттар бар болчу. Консулдуктун кызматкерлери баарын жыйнап алган. Алардын ичинен эң коркунучтуулары мен кармап тургандар болуп чыкты. Арызда ошентип жазышыптыр. Түшүнүп атасызбы? 3 aylap yöne kıyın oldu. Men maşkalama. Мен 3 ай камакта отурдум. Ал маалда үй бүлөмө да катуу кысым көрсөтүштү. Атамды да, апамды да мектептен, ал тургай баламдан сурак алышты. Бир топ басым кылышты. Өтө кыйын эле күндөрдү баштан кечирдим. Оболу Силиври шаарындагы депортация борборунда отурсам, кийин башка шаардагы лагерге которушту. Укук коргоочу Тажигүл Сазаковнага терең ыраазымын. Ал Түркияга келип бийликке кайрылгандан кийин 2 күндөн соң мени бошотушту. Tayir Sazaklı'na gelip gidenden 2 gün sonra ben boşadıldım da. ...2020 19 iyulda... 2020 жылдын 19 июлунда ачылган иш 2021 жылы 23 декабрда аяктады. Баш аягы 8 сот процесси болуп, далилдер топтолду. Сот бизди күнөөсүз деп актады. Алар мени Түркмөнстанга депортациялашмак, көп басым кысым болду. Ал жердеги кызматкерлер сени алдап коюшту, саясатка бекер эле аралаштың деп айтышты. Бирок мен саясатка аралашкан жокмун. Бул саясат эмес. Бул менин укугум дедим. Паспорт алууга, өлкөмө ээн эркин барып келүүгө, уулумду көрүүгө толук укугум бар экенин айттым. Pasport almak hakkım, yurdum arkayın girip çıkmak hakkım, çağımı görmek hakkım.
Men çağımdan 10 yıldan beri ayrı, doğanlarımdan ayrı, ecem şonun yalı. Мен 10 жылдан бери туулган жеримен, уулумдан, жакындарыман алыс жүрөм. Энемдин деле абалы ушундай. Канчалаган киши социалдык укугу жок, кыйын абалда, ден соолугун карата албайт. Мына канчалаган мекендештер Түркияда биздин көз алдыбызда дүйнө салды. Мунун баарын көргөн кандай аянычтуу экенин түшүнөбүз да, канчалаган аял биякта жүрөт. Алыста алардын көмө турган кишиси жок экенин көрдүк го. Биз активисттер жерге бердик. Ушунун баарын көрүп анан кантип жөн отура аласың? Vicdanımız rahat değil. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Önce adam var yakınlarda doğa dilemediklerine güzel. Yani zorlar yapıp. Konamçılıkta görendirsiniz. Карасаңыз, мүрзөлөрдүн көбүндө Түркмөнстандын желеги турат. 1977, 1982, 1987 жана 1992 жылкылар баары жапжаш өлдү. Алардын ата энеси Түркмөнстанда, балдар да калды го. Деген бала жетим калды. Биздин балдар жетим. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. Neçe sesimizi Канчалык арыз муңубузду айтканыбыз менен түркмөн бийлиги укмаксан да, көрмөксөн да. Мына 2 жылдан бери жол жабык, миңдеген түркмөн Түркияда көз жумду. bir gün öyde oturuyorum can geliyor. Bir Özbek ayağı ve Türkmenistanlı bir vatandaş. Бир күнү үйдө отурсам, өзбек аял телефон чалды. Аны менен чогуу иштеген түркмөн аялдын мээсине кан куюлуп кетип, ооруканага алып кетишкенин айтты. Түркияда жакын жок, эч кимиси жок экен. Ve berde Türkiye'de hiç kimin yokluğunu haber veriyorlar. Aydan Sağol Beren keserhanasına gittim. Hakikaten reanimasyada sakla oturuyorlar. Мен ал ооруканага жетип бардым. Түркмөн аял жандандыруу бөлүмүндө жатыптыр. Аны караган дарыгерге бейтаптын бул жакта жакын кишиси жоктугун, анын жердеш экенимди айттым. Дарыгер операция жасоого мүмкүн эмес деп дагы эле кан токтобой атканын айтты. Мен ал аял иштеген жерге барып документтерин алдым. Ал Балканабадтан экен. Биз мекендештер аркылуу да ал аялдын кандай экенин таптык. Ал иштеген мекеменин жетекчиси Түркмөнстандын консулдугуна маалымат берсе дагы аялдын жакындарына эч кандай кабар айтылган эмес. Биз башка мекендештердин жардамы менен аялдын жакындарын таптык. Кечээ түнкү саат 10:00 ооруканадан кайра чалып, Аннаева Бадагүл сиздин кимиңиз болот деп сурашты. Жердешим Кайрат кылгыла. Үйдөн кантип чыгып ооруканага барганымды билбейм. Ал жерден мага өлгөндүгү тууралуу күбөлүгүн беришти. Çıkıp gidenin bilmeyen güzel. Bardım. Ölüm hatını verdiler elime. Morga barıp ölüyünü aldık. Gekecoğlu bar eken Türkmenistan'da. Моргко барып сөөгүн алдык. Түркмөнстанда жалгыз уулу калыптыр. Түркияга келгиче педиатр болуп иштечүкен. Анын сөөгүн алып жатканда жана кийин мүрзөсүн сүрөткө тартып уулуна жөнөттүм. Mezarının suratını çekip koyuverip bildik. Hem zatı Türkan. Түрк бийлиги жаназасынын чыгымдарын толук төлөп берди. Бизден бир тыйын да алышкан жок. Түркмөнстандыктар акча чогултуп мүрзөсүнө аты жазылган такта койдук. Калган чыгымдын баарын түрк өкмөтү өзүнө алды. Албетте түркмөн бийлиги эч кандай жоопкерчиликти сезбейт. Мен консулдукка кайрылган жокмун. Башка бирөөнү жиберип жардам сурадык. Бирок кенедей да жардам беришкен жок. Алар биздин арыз муңду укпайт. Биз социалдык тармактардан канча видео тараттык. 10 жылдан бери энесин издегендер бар, күйөөсүн, баласын издегендер толтура. Алардын арыз муңун уккан эч ким жок. Менин бир таанышымдын энеси 10 жылдан бери дайынсыз. Анын өлүү тирүүсүн эч ким билбейт. Дагы бирөөнүн күйөөсү жогосу, дагы бирөөнүн агасы. Эски паспорт менен Түркияда каттоосу жок мыйзамды бузуп жашагандар канча.
Neçe video paylaştık biz sosyal gamlarda. Adamlar hiç leskelen oklar, gıygırıyorlar. Мигранттар мыйзамсыз иштеп жүрүшөт. Анткени ар бир иштеген кишинин визасы, медициналык камсыздоосу болушу керек. Документ жоктугунан медициналык жардам да ала албайсың. Türkiye'nin düzgünlüğünü bozup yaşayanız. Bir kanun eylem. Mesela ertir bir gün başınıza bir iş... Кырсыкка калсаң полицияга кайрыла албайсың. Анткени мыйзамсыз жүргөндүктөн биринчи өзүңдү депортациялайт. İlk bilen sizi deport edip yurdunuza koyuverirler. Bize aydiyalar siz hükümete karşı gelýäňiz. Бизге өкмөткө каршысыңар, өлкөнү уят кылып атасыңар, андан эч майнап чыкпайт, андай эле баатыр болсоңор өз өлкөңөргө кеткиле дешет. Биз өкмөткө каршы чыкканыбыз жок, бир гана өз укугубузду талап кылып келатабыз. Түркмөнстанда адам укугу такыр корголбойт. Интернет жок болсо элге үнүмдү кантип угузам? Бирдеме десең түрмөгө тыгышат, аяктан соо чыкпайсың. Андыктан демократия өкүм сүргөн өлкөлөрдө өзүнүбүздү угузсак, бүгүн болбосо эртең бир өзгөрүү болор. Ve peyda vereceğine inanıyorum. Bugün vermese de belki ileride vereceğine inanıyorum. Türkmenistan'ın migrasiya buluyor. Zagram pasport almak için Nova'da durup olacak. Web sayfasını açtı. Yöne beğenmek için en tek bir sebebi bu kısımda resmi Aşgabat ve bir de Şarjur'da yaşayan hayatlarımızı hediyen bu basışı. TikTok platformasında 20 adam bilen efire başladım. Мен TikTok'ta 20 kişi менен эфир баштадым. Азыр 500 kişi кошулуп көрөт. 4 kişi эфирге чыгабыз, күнүнө бир теманы талкуулайбыз. Түркмөнстандын конституциясы, адам укуктары, жолдор сыяктуу социалдык маселелерди, Түркмөн өкмөтүнө талаптарыбызды айтып, темаларды алдын ала сүйлөшүп анан эфирге чыгабыз. Konstitutsiyası, bugün adam hakları. Комментарийге өз оюңарды сөзсүз бөлүшкүлө. Ön adamlar bir tesvir koymadı. Башында комментарий жазгандан чочушса, азыр кенен кесир сүйлөп ал тургай жүзүн көрсөткөндөр бар. Бирок айрымдары азыр деле коркушат. Кээде эфирге чыгам деп кезек күткөндөр 10-15 кишиге жетет. Саныбыз күндөн күнгө өсүп баратат. 200 адам күтүп калат. Муну менен өзүбүз да тажрыйба алып такшалып баратабыз. Bir zatlar özümüz hem tecrübe edinip barıyız. Gördüm. Ар кандай кеп сөз болгону менен бул аял тууралуу так маалымат жок. Anlık malumat yok şu ayal barda. Cemiyetimizin köp bölegi Биздин мекендештердин көбү ачык сүйлөгөндөн коркот. Мисалы биз TikTok'то бир көйгөйдү талкуулай баштасак, атайын тыңчы болгондор силер саткынсыңар, өлкөнүн бетинен көө жаап атасыңар деп кыйкырышат. Ошентип бизге басым жасашат. Башкаларга дагы буларды укпагыла. Силердин сыяктагы жакындарыңар жабыркайт. Булар биздин өлкөнү Сирия, Иракка айлантат дешет. Биз өлкөбүзгө зыян келтире турган эч нерсе кылбайбыз. Биздин үй бүлөбүз, балдарыбыз, бир туугандарыбыз Түркмөнстанда. Тескерисинче өлкөбүз өнүксүн, эл бакубат, эркин жашаса экен деп тилейбиз. Ушунун баарын мекендештерге жеткирсек дейбиз. Сөз эркиндиги болгондо гана жарандар өз талаптарын айта алышат. Айрымдары оюн ачык айтса, көбүнчөсү андан коркот. Чындыгында аларды коркутушат. belli bir bölegi gürleye, belli bir bölegi de korkuyorlar. Korkuyorlar daha doğrusu. Adamlar onun yalnızca soranlık ilk bilen yollar açtı. Мекендештердин талабы жөнөкөй. Адегенде атайын каттама ачылсын, документтерди жасап беришсин, ары бери ээн эркин жүргөндө сөз эркиндигин камсыз кылсын. Өкмөт элдин баарына иш бере албайт, эл аны деле сурабайт. Биздин калк иштерман, четке чыгып акча табат. Андан өлкөгө эле пайда. Элдин баарынын ою ушундай. Болду. Bizim halkımız birazcık şustre. Биз чет өлкөдө жашагандар аз болсо да мекенибизде эмне болуп жатканынан кабардарбыз. Түркияда жашаган түркмөнстандыктар Непадан бирдеме болсо көз карандыс жана түрк маалымат каражаттары дароо жазат. Андыктан биз баарын билип көрүп турабыз. Түркмөнстанда мындай мүмкүнчүлүк жок. Эмне үчүн өз жарандарынан жашырат? Yok, ne için? Hem malumatları saklayalar adamlardan.
yurttan çıkacak bo'lanlar. Өлкөдө жумушсуздуктун айынан канчалан киши четке кетүүдөн башка аргасы жок. Ооба, кимдин эле үй бүлөсүн таштап алыста 10-15 жылдап жүргүсү келсин. Hiçbirimiz yok. Dokuz, 10 yıldan beri ondan köp Türkiye'de işleyen eneler var. 9-10 жылдан, балким андан узак Түркияда иштеп жүргөн ата-энелер бар. Ошолордун үнүн, өз элиңердин муң зарын укпайсыңарбы? Мурда биз жок дегенде жарым жылда бир жолу балдарыбызды көрүп келчүбүз. Мен 2 айлык эмчектеги баламды таштап келгем. Түркияга келгенден кийин сүтүм тартылган. Mecbur koyup geldim de süt emiydi. Ben Türkiye'de vaktim sütüm kesildi. Ben çağım seyredim 10 yaşında hiç burada olan günde yanında olmadım. Ne kesel vakt yanında. Азыр балам 10 жашта, анын бир дагы туулган күнүн чогуу өткөргөн жокмун. Ал ооруп калганда майрамдарбы, туулган күндөрүбү жанында болгон жокмун. Эми муну сөз менен жеткирүү кыйын. Менде энелер миңдеп саналат. 10 жылдан бери ушул жердемин. Кээ бир энелер 15-17 жылдап балдарын көрө албай жүрөт. Бул маселени Түркмөн өкмөтү чечип бериши керек. İnsan hükümeti. Bizim talamız onun yolu ulakan der. Ya edip bolmacak, ya gat kıyın bir adam der. Биздин бул талаптар өтө татаал же такыр эле асмандагы эмес. Чечсе болот. Баарынан да энелерге кайрылам. Балдар үчүн күрөшсүн, айтышсын. Андан башка эч нерсенин кереги жок. Өз арыз муун айтсын. Биз канчалык көп болсок, бизди бийликтегилер угар. Мекенибизге барып, үй бүлөбүздү, балдарыбызды кучактай турган күн тезирээк келер. Үмүтүбүз ошол. Биз санаага батып, саргайып болдук. Umid ediyen. Sevgi atatık.